Сот ал акчаны кайдан алды? Үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетти. 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Ошону минет. Соттор, жогорку сот 35 сот бар экен. Баары 570 жиптөрдө жүрүшөт. Мерседестерди минип жүрүшөт. Гелендвагендерди минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кече бир сот 2 күн алдын үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетти. Бул эмне деген акмакчылык? Сот, жогорку соттун бир судьясы учуп кетти. Кече мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле. Учуп келген эле дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5 миң доллар турат. Сапалы 1000 доллар турат. Минген машинеси 100 миң доллар турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Коом оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларацияда эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып коюшат. Ошону минет. Эч кандай жип минбейт судья. Так, декларация жазылганбы? Панельный дом двухкомнатной хрущевки. В этой хрущевке будет жить он, этот судья. Никаких-то хоромах он не будет жить, который стоит $1 миллион. Этого я обеспечиваю. Это обеспечу. Почему? Потому что нам нужна социальная справедливость.